Ben adım Diyanım. Ben bıracaktı. Bana bıracaktı. Köp üreten Жазғандарды үйрендім, бояғандарды үйрендім. Ешкілер маған үйретеді. Аязата келмес, қолыңызды бермес, жаңыңызды да құттап барды келіңіз. Елірдайым. Ай çıktı karaçı, aydan biz jaraldık. Ay nuru tөгілген алтындай балалық. Ay nuru tөгілген алтындай балалық. Күн çıktı karaçı, günden biz jaraldık. Gün nuru tөгілген gümüştey balалық. Gün nuru tөгілген gümüştey balалық. Asmanda yıldızlar çırmayıp qarашат. Анткени аларда тынчтыкты самашат. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pardon, 2, 3, 4. Emin arka. 3, 4. Emin kolunuzu öde. 1. Tamam, bu var. Hadi. 3. 1, 2, 3. Emin bulacaklar. Koşan üçün bu biz annemin arkamdasın. Bir клетка таштайбыз дагы, экинчи клеткадан. Кутман Сулайманов 8 жашта. Борукердик үйүнө келгенине 1 ай болду. Интернатка көнүшүп жашап жаткан чагы Кутманды шаардагы мектептердин бирине окууга киргизишкен. Ал жакта жакшы окуп, мыкты окуучу аталды. Ар дайым тарбиячылар кошумча сабак өтүп турушат. Кутман чоңойгондо милиция болгусу келет. Мага бул жер жакты. Балдар да жакшы экен. Тамакты убагында берет экен. Эжекелер жакшы экен. Сабак үйрөтөт экен. Бизге бакыткан эчке киргип берет. Кийим алмаштырабыз. Ар бир аптада байнага түшөбүз. Мага бул жер жакты. Эч кийимдерибизди алмаштырабыз. Түнү жатарда пижамабызды кийип жатабыз. Жазууну үйрөнөбүз. Так туура жазууда биз Бул жерде тарбияланып жаткан балдар 6 ай гана турушат. Андан соң жакындарына өткөрүлүп берилет. Эгер үй бүлөсүнүн мүмкүнчүлүгү жок болсо, кайрадан ошол жерге алынып келинет. Асырап алуучуларга соттун чечими менен багууга берилет. Өткөн жылы Ош шаарында балдардын зордук зомбулукка кабылган 12 учуру катталган. Учурда калаада 268 үй бүлөнүн балдары камкордукка муктаж. Анна Балдар биздин келечегибиз болгондон кийин бул балдардын баардыгын карашыбыз керек, жакшылапчы. Балдар бул жерге келгенден кийин жакшы кароодо, бүт баардыгы шарттар түзүлгөн, жакшы карашат, кийим-кичек, тамак-аштан эч кандай зарыктырбай карайбыз балдарды. Бирок ошондой болсо дагы, кандай болгон учурда деле бул балдар ар бир бала өзүнүн үй бүлөсүндө жүргөн жакшы деп ойлойбуз. Себеби ар бир баланын кандайдыр бир жакшы сүйлөшүп келгениңде көздөрүнө дайым бир муңдуу неме сезесин. Балдар бирдемени күткөнсүп, сөзсүз эле ата энесин күтөт да, жакындарын күтөт, келип алып кетсе экен деп. Баягы кандайдыр бир кездерде мындай унутуп калышат, ойной беришет эми бала да. Кээ бир учурларда балдар капа болуп отуруп калган немелерин да көрөсүн да, балдарды дагычы. Жок, азыр көбөйүп атат балдар. Негедир ушул акыркы күндөрү ушул азыр мына үстүндө айтып кеттим, 4 жаштан 16 жашка чейин ошо бир эле баланы ошого чейин деңгээлге жеткирип 16 жаштан анан баланы чыгарып атканбыз да. Же бир немеге 9 бүткөндөн кийин бир окуу жайларына киргизип атканбыз. Же болсо бир кандайдыр бир кесипке ээ кылып анан ушундайга чейин алып барганбыз да. Анан азыркы учурда мына 6 айлык мөөнөт кылып балдарды үлгүбөй атпайбызбы бизчи?
6 ай мөөнөтү менен келет, ал бала кеткенден кийин кайра эле орду толуктанып калып атпайбы? А мурун ошол бир эле ошол 30 бала болсо, 30дан көбү болсо, бир жылдын ичинде бир 10 бала кирип чыккан балдар болбосо, ошол эле баланы тарбиялай берет элек да. А ошону менен анализдесе болот, балдардын бүгүнкү күндө интернаттарга муктаж болуп, ушу кароосуз калган балдар көбөйүп атат деп айткым келет да. Өлкөдө 63 мамлекеттик, 60 жеке менчик балдар үйү бар. Анда жалпысынан 8000ден ашуун бала жашайт. Алардын 6%-ын ата-энеси жок. Балдар үйлөрү Чүй, Талас, Жалал-Абад жана Ош шаарында жайгашкан. Кыргызстанда балдарды коргоо системасы аны менен катар камкордукка алуу боюнча ушул жылы алгылыктуу иштер жүргүзүлөт. Атам Дианам, мен буяк жакты. Мага буяк жактычка көп үйрөткөн нерселер. Мен жазгандарды үйрөндүм, боёгондорду үйрөндүм. Эчкелер мага нерсе үйрөтөт. Аяз ата келиңиз, колуңузду бериңиз, жаңы жылда куттуктап барыңыз. 3, 4, 1. Боорукердик үй интернаты 2004-жылы жергиликтүү бийлик тарабынан түзүлүп, 16 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатат. Үй интернаты жалпысынан 60 адамга ылайыкташып, карыялар жана кароосуз калган балдарга бөлүнгөн. Учурда 21 бала тарбияланып жатат. Балдар турмуштун оор кырдаалдарына дуушар болуп, ата-энеси жок, кароосуз калган, бага албай таштап кеткен ата-энелердин балдары да бар. Аталган жайда баардык шарттар каралып, жергиликтүү бюджеттин эсебинен ар бир баланын тамак ашына күнүнө 110 сом бөлүнөт. Абдумалик Базарбаев, Айбексөн, жаңылыктар.